Diğer adamda da bir değil de mesela birinci kimin geliyor. Kalbaş için biraz da oşamadı. Kандай ойлойсуңар? Биздин эң популярдуу видеобуз кайсы темада болду? Инстаграмда. Тажрыйба тууралуу да айтылган сөз болгондо. Жөн эле мен кишиники biraz da hareket кылып коюш керек. Аракетке берекет. Чоң болсо деле аракет кылыш керек. Даже ошо чоң, меники чоң деп эле жыга берет. Меники чоң. Салам достор, силер менин алгачкы кыргызча секс талкуу видео подкасты жана анын алып баруучулары мен Улук Батыргалиев. Мен Айзира Каманалиева. Мен Айдай. Мен Альмир, салам достор. Бардыңарды көргөнгө абдан кубанычтабыз жана кээ бирлер жыргайт болуш керек бул, жаңылыктан. Кээ бирлер балким биз менен кошо мындай настроение түшүп калышы мүмкүн. Бирок ага карабастан бул биздин акыркы подкастыбыз. Ошого байланыштуу. Не айтсоң акыркы подкастты. Крайний деп коет. Последний крайний. Ишенебиз акыркы эмес, бирок бул сериянын эпизоддорунун жыйынтыктоочу подкасты болуп эсептелинет. Ошондуктан бүгүн биз ушундай жыйынтыктоо чыгаралы деп чечтик. Эмне үчүн негизинен бул подкастты баштадык элек, кандай темалар жөнүндө сүйлөштүк элек, кандай жеттик. Ошолор жөнүндө кичине талкуу куруп кетелик. Өзүңөр ушул видео подкастка бизди жаңы чакырганда силерди кандай мындай ичиңердеги мотивация болду? Эмне үчүн келдиңер? Эмне үчүн сүйлөп баштадыңар? Ошо элдин эми бүт эле комментарийлер негативдүү болгон эмес, аны айтышыбыз керек. Андай да комментарийлер болду, колдоо комментарийлер да болду. Ошондой кысым жаратылып, мындай менталдык жактан дагы оор болбогондугуна карабастан жазып аттык да. Силердики эмне болчу эле ошо өзүңөрдүн мотивацияңар? Менин мотивациям батыштын акчасы. Бул тамаша негизи. Бизде го батыштын, секс жөнүндө сөйлөсөңөр. Секс силерде бар го, ошон үчүн бар болгон нерсе жөнүндө сүйлөшүш керек. Ошо мотивация болду. Мен үчүн. Мен үчүн комментарийлер мотивация болду. Комментарийлерди окуганда кээ бир адамдар жапай экен, аларды үйрөтүш керек деп. Кичине өзүм мотивация болуп турду. Мен деле негизи алдыда жазылган комментарийлерди деле көп окуп, мындай баам салып байкап жаттым. Бирок ошол эле учурда түшүнгөндөр, мындай терең алдыга ой жүгүрткөндө колдонуучуларды дагы байкадым. Ошол нерсе мага дагы бул подкастты ошону менен токтотуп койбой, улантып, кандайдыр бир коомдун, жаштардын айрым бөлүгүнө агартуу ишин уланта бериш керек деген нерсени түшүндүм да. Сен үчүнчү кандай мотивация? Эми мен өзүм 12 жашыман бери ушул темалар менен алек болом да, жыныстык тарбия негизи коомдо ушул секс талкуулар болуп, мисалы бул деген бир гана жаман эмес, бул бир гана уят нерселер эмес, бул деген өзүбүздүн денебизди кабыл алуу тууралуу, өзүбүздүн денебизди билүү, өзүбүздүн жеке жана границаларыбызды билүү, анан ошо элди, жаштарды агартуу мотивациясы эле да, башка эч кандай жок. Анан билбейм, батыштын акчасын деле албайбыз. Кыргыздын жанагы көп айтып кетпеди эле, кыргыздардын баалуулуктарына каршы чыгып атасыңар, анан тиги бу деген сөздөр да көп болгон да. Ошого да айтып кетет экен да. Биз кыргыздын баалуулуктарына каршы чыкпай эле, ошол баалуулуктарды доордун замандын алдына карата, талабына карата ошондой сөздөрдү ачык айтып чыкканга мажбур болдук десек да болот. Анткени эгерде коомдо жанагындай көйгөйлөр болбосо, биз деле эми ушуну эмне кылат элек, кешака келип алып, күндө чогулуп, сүйлөшүп, анан силерден урток мокой кабыл болуп, эми сөздөр менен болсо деле. Аны деле бизге деле кереги жок да, бирок ошол көйгөйлөр болгонго чейин биз дагы ушинтип сүйлөп баштадык деп, мындай чогуу биздин да бир мотивациябыз болушу мүмкүн. Анан ошол менде мындай суроо бар да, ошо кайсы көйгөйлөр деп кетпедикпи? Ошолорду дагы бир жолу мындай айтып койгойлу, кандай көйгөйлөр биздин ушул секс талкуу подкастты чечиши темаларга жаздыкпы же? Жок, кандай көйгөйлөрдү чечип алдын алуу сыяктуу болду деп кетсек.
ошол эле мисалы каалабастан бала бүтүү желательно Зордуктоо. зордук зомбукту алдын алуу Көрсөткөн ооба харасмент көрсөтүү сасып кетүү гигиенаны да көп талкуулаганбыз эмне кандай кылыш керек ам деле туура көп учурларда аялдар дагы эркектер да чайканганын билбейт ошолордун баардыгын да айтып кеткенбиз дагы таанышуу, интернеттен таанышуу, мамиле түзүү свиданияларга баруу, көп нерсе деле айтып кеттик. ошол эле секс учурунда өзүн кандай алып барса болот кээ бир адамдар да билбейт да мисалы биринчи түнү келип калбаш үчүн бир аз ошого да жардам бергени аракет кылат да жыныстык жол менен жугуучу инфекцияларга да көп ооба бурганбыз ВИЧ СПИД жөнүндө дагы адам иммун дефицит вирус тууралуу дагы көп сүйлөшүп Контрацепция. контрацепция коргонууну сүйлөштүк айыз учурундагы гигиена тууралуу ошонун баардыгы мындай кичине болсо да эми коомубузга пайдасын келтирди деген ишенимдебиз да анан мен силерге өзүмдүн коллегаларыма суроо бар да кандай ойлойсуңар биздин эң популярдуу видеобуз кайсы темада болду инстаграмда жок мен көргөн эмесмин жок мен мисалы болжолду айта алам да буга чейин эле азыр төртөөбүз тизмектебедикпи могул темаларды сүйлөштүк деп ошолордун бирисин мисалы болжолдоп айта алышым мүмкүн да Менин оюмча бул жана бананды кармап чыктык го. Клитор ушул жерде, буттары мындай. оргазм жөнүндө Оргазм жөнүндө ушул. кайсырээк оргазм экен сен айдай меники эме боюнча болуш керек Кыздык. туура тапканда бирдеке белек туура тапканда билиоптур туура мен тапканда айтпай эле коеюн туура тапканда биздин продюсерден шоколад болот дагы темалар бар эме жеке гигиенабы жок Кыздык. Сен кыздык, мне кажется, сен туура, бирок мен бары банан деп айта берейин. Оргазм жөнүндө. Альмир сен кайсы айтчы айтчы сен мен харасмент жөнүндө топ-туура биздин элестеткиле биздин сен деген көрө силер кантип эле унутуп каласыңар буга чейинки чыгарылышта дагы сөз болгон мына дээрлик 90 миңге көрүү болгон 98 миң көрүүчүлөр Жада болсо 100 миң инстаграмда харасмент Тополдун баары көрдүм. андайга кабыл албаш үчүн эмне кылыш керек деген видеобуз элестет кабылбаш үчүн кабылбаш үчүн Шоколад менен бөлүшүп кой. кызыккандарына аябай таң калып атам да значит Чын эле көйгөй экен. ооба мисалы айтсак болот да кайсы бир деңгээлде эгер ушунча көрүү болуп атса биз таасир эте алдык да экинчи видеочу эң популярдуу меники кыздык боюнча жок оргазм да эмес Бул бул биздин эркектерди көп ойлоно турган жыныстык мүчөнүн чоң кичине болсо 20 миң просмотр алыптыр көрүүчүлөр болуптур бул ошо көрүүчүлөрдүн жана суроолоруна жооп берип жатканда жыныс мүчөнүн кичинекей болгондо эмне кылыш керек деген видеобуз болуптур эми көбүрөөк уверенный в себе эркектер пайда болуп калыптыр да бул секретли эле бола берет дагы акыркы өлчөмү мааниге маани жаратпайт деген нерсени түшүнүшкөн да ошондой да ооба мааниде айтканбыз ооба жок ал не только маани жаратпайт просто башка нерселерди үйрөнүш керексиңер да ооба ал жерде катты берүүнүн башка тажрыйба тууралуу да айтылган сөз болгон жөн эле мен кичинекей деп жүрө бербей просто аракет кылып коюш керек аракетке берекет болот чоң болсо деле аракет кылыш керек даже ошо чоң меники чоң деп эле жырга берет меники чоң кичинекей нерсени чоң деп эми акыркы суроо болсун эң популярдуу эмес видеобуз жаңы жыл жөнүндө жаңы жылдык жаздыруубуз эми жаңы жылдык деп мен дагы ойлогом жаңы жылдык жаздыруубуз да жакшы эле алыптыр ВИЧ жөнүндө видеобуз популярдуу эмес болуп калыптыр да анткени баары ойлошот да бул мага тиешелүү эмес бул мага мындай эч катташпайт депчи
Тактасак болобу? Көрүүлөр кайсыл жакта болгон? Кайсыл социалдык тармакта? ооба бул азыр биз Instagram социалдык тармагы жөнүндө сүйлөштүк. Эгерде Facebook'та алсак, анда эң популярдуу болуп жанагы Айдай айтып кеткендей кыздык белги тууралуу уламыштар эң популярдуу болгон Facebook'та. Бул негизи аябай глобалдуу маселе эмес беле? Анан экинчи орун кайра эле жыныстык мүчөнү кантип жана эмне үчүн таза кармаш экен деген видео дагы аябай популярдуу. Өзүбүзгө кол чаап коелу. Силер дагы комментарийлерге кол чаап мындай последний жакшы сөздөрүңөрдү жазып койсо болот. Силерге дагы рахмат. Мындан ары көрбөйсүңөр бизди. Жок, кара видеону карай берсеңер болот. Көрөсүңөр да. Анан ушул кайра эле биринчи суроого келип атты. Көйгөйлөр жөнүндө эмне айтып кете аласыңар мисалы? Эмне үчүн мындай негизи подкастты дагы улантыш керекпи силердин оюңарча? Эмне үчүн? Менин оюмчачы биз ушул канча бир 12 эпизод жазып аттыкпы? Жетишкен жокпуз биз. Эч нерсе бир мындай темаларды үстүртөн илеп тийип кеттик да. Жакшы ичине терең кирип отурсамчы, бир теманы деген бир нече выпуск болуп, анан кайра экинчи темасы дагы бир 3-4 выпуск болуп, ошондой бир аз терең айтып берсек, балким алда мындай эффективдүүрөөк болмок да, натыйжасы дагы күчтүүрөөк болмоктур. Бирок ушундай байланыштуу шарттарга Спомдо зордук зомбулук, адамдын жеке чек арасы, адамдын кандайдыр бир адамдын инсандыгына каршы мындай терс көрүнүштөрдү мындай алдын алуу болгон, ушул нерсени максат кылганбыз да. Анан ушу айтайын дегеним, биз мисалы 1000 деген, 10 000 деген же 100 000 деген болбосо эмес, бирок кайсы бир деңгээлде мындай адамдардын бир бөлүгүнө мындай оюбузду жеткирдик деп ойлойм. Бирок менин оюмча андай максат именно алдын алуу деген өтө чоң нерсе да. Ооба, жок, эми негизи айтам да ошо. Биз эң башынан деген, эң негизгиси биз деген хотя бы ошол теманы адамдарга айтып берип, анан оюнда суроолор жараттык. Булар туура айтып атабы, туура эмеспи? Эмнеге мен ичимде булар менен макулмун же наоборот каршы чыккым келет деп мындай бир аз ойлор ичтеринде ушу талкууну өздөрүнүн ичинде оюндагы талкууну жаратсак, анда уже жакшы. Кийин анткени ошол суроолорго деген жоопторду издеп баштап, дагы көп нерселерди үйрөнүп кетишет да. Туура мен дагы кошулам, өзүбүздүн кичине болсо дагы салымыбызды кылдык, ушул темаларга мисалы ачык айкын сүйлөшүү, эми бул деген физиологияда бул деген эми ар бир адамда болчу нерсе, ар бир адам бул менен алек кылчу нерсе, анан ошого кандай туура кылыш керек, эмне кылыш керек, ушулордун баардыгын айта кеттик деген ойдомун да. Андан тышкары дагы биз кичине болсо дагы, чала болсо дагы, бирок кыргыз тилин контентти мындай көбөйтүү боюнча дагы бир кичине аракетибизди кылдык, ошо көбүрөөк элдер ойлонуп, көп элдер сүйлөшүп, анткени деген эми өзүңөр деле билесиңер, кыргыз тилинде кээ бир терминология сөздөрү аябай башкача болот. Же болбосо биз ушунчалык жалпак тилде сүйлөшүп атып көнүп калганбыз, анан аны дагы айтканда ичине уялып каласың да, туурабы муну айткан же туура эмеспи депчи. Же болбосо жанагындай эметпейлиби, эмем тиягым биягым деп эле анан мындай так айтпайбыз да, кайсыягым ооруп атат, тиягым ооруп атат, эмне ал тияк, кайсыяк бияк тиякчы. Ошондой мындай сырдуу бир сөздөр менен сүйлөп атып, ушундай деңгээл дережеге жеткирдик да. Анын деген өзүнчө чоң да кесепеттери дагы бар да. Бул деген канчалык көп элдер билбесе, ошонун кызыкпаса же сүйлөшпөсө бири-бири менен, анда жанагындай үй-бүлөлөрдө мисалы болушу мүмкүн, экөөнүн ортосундагы мамилелердин бузулушу. Мисалы айта кетсем, мен азыр бир изилдөө жүргүзүп жаткам да. Ошол изилдөөнүн негизинде айымдардан ошо турмушка чыккан айымдардын оргазм тууралуу жанагындай ырахат алуу боюнча
изилдөө да. Анан ошол жакта көбүнчөсү айтады. Рахат албайм, рахат эмне экенин билбейм, андайдын баарын билбейбиз. Биз деген кошулабыз, кошулгандан кийин бүтүп калат, анан болду, сүйлөшпөйбүз, эмне тиги бу деген сөздөр көп. Алдын баардыгы да өзүнүн кесепети бар да, мисалы өзүңдүн маанайыңа кандай, ошол эле физиологиялык жана андай ден соолугуңа кандай таасир этет, ошонун баардыгы сыяктуу да. Бул бир эле гана мисал сыяктуу да. Аялдар да өздөрүндө күнөөлөшөт да, менин денем анча эмес. Ушунчалык мындай табу коом дегенде жана сүйлөшүү уят деп атып, кайсы жери деңгээлде жеттик. Уят эмес. Ооба, уят эмес демекчи. Ооба, мен кошумчаласам, улука ошол сен айтып аткан жанагы темаларды жашыруун болуп айтылбашы керек деген темаларды, баягы калыптанган ойлорду биз сындырдык. Баарын сындырбасак да, аракет кылдык. Сындырдык деп деле баса айтсак болот. Азат же башында мактı сонун чай пай бар эле, ушундай бир аз жүзүм нерселер гана. Көрүңөр биз ушундай Башында жакшыртап, аягында эчтекеси жок. Аягымда силебай калды. Ооба, бул да эми подкасттын аягына чыктык дегенде мындай пустой столдо. Рахмат дегиле биз стулда отурабыз. Символика. Тыштан эле жазып по видео, давайте пока деген. Соткага эле мынтип. Азыр ушу силерди угатып менде мындай ой, суроо жаралды да. Ушу мен эми кичине эртерээк баштаганда, эми секс тууралуу ачык айкын сүйлөп атканда, эми эртерээк болуп, анан көнүп деле калгам да, жанагындай хейтке, жаман сөздөр, жаман көзгө дегендей. Бирок силер ушу ага чейин айтып келгенсиңерби, келген эмессиңерби, жана ушу подкастты жаздырып атканда, ушу темаларга сүйлөшүп атканда өзүңөрдү кандай сездиңер, ыңгайлуу болду же ыңгайсыз болду, кайсы темалар ыңгайлуу эмес болду, мындай бир кызыктай дискомфорт жаратты, кайсы темаларга вообще сүйлөшө алган жоксуңар, үй бүлөлөрүңөр менен бир мамиле бузулдубу же эмне болду? Баштаган. Азыр ыйлайм. Негизи бул тема баягы өзүмдүн иштеген ишиме байланыштуу. Буга ушул секс, жыныстык катнаш, контрацепция жөнүндө темаларды баягы макалаларда жазып, которуп иштеп бергем. Анан мага ошол нерсе андан кийин видео подкаст секс талкууга жаздырылып баштоо мага көп деле кыйынчылык жараткан жок. Бирок кайсы бир учурларда бул жактан чыккандан кийин жакындардан, достор тарабынан кандайдыр бир сөздөр болду. Эмнеге жазылып атасың, уят эмеспи, уялбайсыңбы депчи. Анан мен ойлодум, эгер биз бул темаларды сүйлөшпөсөк, адамдардын ортосунда жыныстык мамиле болбосо, анда бала кайдан жаралат, биз кайдан жаралмак элек. Анан биз мисалы ошончолук одоно болуп кетчүдөй, уялып мен адамдын же досторумдун, жакындарымдын жүзүн мындай карай албай калгыдай бир учурга же бир темага кептелген жокпуз да. Биз негизи аябай эле мындай осторожно эметтик го. Өтө чак деп. Ооба, жыныс мүчө деген сөз кандай айтылса өзүнүн аты менен айтып атат. Андан башка орой бир аталыштарын айткан жокпуз. Аябай жакты да, андан уяла турчу же бир кызгындай сезим пайда болчу эчтеке деле сүйлөшкөн жокпуз да. Мен биз буга чейин бир эпизодду жазайын дедик эле го, сексуалдык практикалар жөнүндө. Ошол убакытта биз кантип анилингусту кантип айтабыз, фистингди кантип айтабыз билбей, ошол аябай эсиме түшүп калды да, аябай күлкүмүштү болду. Кантип анилингусту көчүктү жалоо деп уялып ошону жазбай койдук да. Балким эмки сезондо жазабыз болсо. Мен үчүн ыңгайлуу эле болду, анткени бизде мисалы кыздар менен деле көп талкуулайбыз. Бирок эң биринчи ушундай башка бирөө менен сүйлөшүп болду эме болчу. Сиңдиме келип, сен секс дегенди эмне экенин
билесиңби деп ошондо мындай ыңгайсыз болчумун да. Андан кийин уже сиңдим мен жакын бир адам да магачы андан кийин уже башкалар менен мындай жеңилирээк болуп калды. Мен өзүм да азыр мындай элестетсем кайсы эмелер ыңгайлуу болуп. Мен билесиңерби бир жолу группага өзүбүздүн телеграм группабызга жана эме жөнүндө жазгам комментарий тууралуу. Фейсбукта комментарий. Мен мындай өзүмдү мындай жакшы эле эметип, андай комментарийлерди, негативди, жаман комментарийлерди деле окуп, мындай бетке деле айткан учурлар болгон ошонун баардыгы. Бирок ошол момент жазып алып бүттөй бир кызыктай болгом да. Эмне булар мынча көп хейт болду ошол моментте, мындай бир кызыктай болуп өзүмдү жаман сезе баштагам да. Бирок кайрадан эле эмне мени ушу мотивация берди, эмне үчүн кайра эле ушул жака келип жаздырып аттым дегенде, бул деген жеке сообщениялар, жеке жазган адамдардын суроолору, көйгөйлөрү, бир адамга жардам берсең ошо мененчи жыныстык катнашка кантип баруу эмес мисалы, бул бир гана эмес да. Жыныстык жол менен жугуучу инфекциялар тууралуу сүйлөшөт, контрацепция жөнүндө сурашат, жана башкалар жөнүндө сурашат. Ошолорго берген сайын, жардам берген сайын, рахматын айткан сайын мен да өзүмдү аябай башкача сезип, мындай ошо жасап аткан жумушум жөн эле эмес экен деген ой. Мага да бир жигит жазган инстаграмга, силердин инстаграмыңарды сурап, аларга бир суроом бар эле деп. Анан бир кыз да ушундай наконец-то ушул теманы кыргызча бирөө талкуулап, ушуну видео жазып чыгарып атат. Силерге чоң рахмат, жазгычылыгыңыз экен да. Ооба билесиңерби биздин жанагы мурун суроолорду чогултчубуз беле? Ошол деле Google формабызда да канча деген суроолор келди. Абдан көп суроо аяктады. Бул деген эмнени билдирет? Элдер бул маалыматка кызыгат, алат деп. Мисалы YouTube'да алсак, ошол эле биздин видео подкаст эмес, бирок кээ бир учурлар бар да, мисалы жыныстык катнаш, төшөк бирдеме деп жазсаң, шумдук видеолордун баары чыгат. Аларга караганда алар эмне ал деген порно болушу мүмкүн же болбосо мындай өзүңдүн аброюңа, өзүңдүн ден соолугуңа мындай терс негативдүү жана мындай кандай десем влияние кесепети болушу мүмкүн да ал видеолорду көрүп караганда. Эми биз анча деле бизде эксперт бар, эксперт. Жок, катуу айтып салдым. Сен турамыз айтсак, сен дароо эле бизде жок деп оңдоп эметип турчуң го. Ошого карабастан биздин мындай подкасттарыбыз ал видеолорго салыштырмалуу мындай жакшы эле болду деп эсептейм да. Анан ошол эле эмне үчүн төшөк сырлары деген мисалы канал бар да, аларды көрүшөт мисалы. Анан аларга баардыгы мен атайын көрдүм да, мисалы жөн эле YouTube'да отуруп, эмне бирдеме болуп ачып калып, комментарийлерге кирсем, ой, жакшы, тиги бу деп аларга жазат. Бизге мындай негативдүү комментарий. Мен дагы айтайынчы, мисалы мурда деле мен кичинекей кезде бир газета бар болчу. Ал жака ушу төшөк сырлары, жанагы алиги жөнүндө деп, ал кайсы газета экенин айтпай эле коеюн, жарнама болуп калат. Бирок алиги жөнүндө деп, Эрабекет, анын барча. Ошолорду мисалы уялгандан, окугандан уялышпайт, анан ачыкка чыгарып мындай сүйлөшө келсең эле ал уяттуу болуп калат экен да. Мындай ошол жерде мындай эки жүздүүлүк бар экенин түшүнөсүң да? Ооба, ошо эки жүздүүлүк деген биздин кичине эме кээ бир адамдарда, баарында эмес, бирок кээ бир адамдарда бар экен да, тилекке каршы. Анан мисалы кыздар, кичинекей кыздар балдарды зордуктап атканда эч ким уялбайт, ошону зордуктоону билип мисалы жашап атканына эч ким уялбайт, эч ким барып айтпайт, мына могу тууганым тиги кызды зордуктап атат деп айтпайт, жана эле Айзаданы мисалы ала качып эметип атканда эч ким да унчуккан эмес да, кайдыгерлик. Ошол кайдыгерлик кылып коюшкан. Уят болбой, Көнүмүш нерсе болуп калган да. Анан эле ушундай сөздөргө келгенде уят деп калганда кичине башка нерселерден уялыш керек. Мындан эмес. Эң башынан айтканда, адам баласы төрөлгөндө бизде уят сезими жок да. Бизде коркуу сезими бар, ооба. Ага деген уят сезими деген бизге коом. Уят сезим коом киргизет, чоңойтуп алат деп, мисалы, үй-бүлө болот, анан мектеп болот, анан ошентип атып уят деп атып, анан биз деген ошо инсанды ушунчалык жаап салабыз, анан ал инсан
эмнени бир нерсе. Бирок биз деген коомду өзгөртө алабыз. Биз уят деген нерседен арылып, баарын жакшы ачык сүйлөшүп, ушинтип талкуулап, анан мындан да сонун жакшы бир коом түзө алабыз. Туура, биргеликте жаштар менен, чоңдор менен дагы болушу мүмкүн. Ушундай сүйлөшүп, канчалык көп сүйлөсөк, бул Ал деле жакшы аракеттер алып келет. Ошо менен биз өзүбүздүн видео подкастыбызды жыйынтыктап коелу. Буга чейин айтып кеттик, ошо эмне үчүн бул видео подкастты жазып баштадык, кандай жакшы жыйынтыктары болду, кандай өзгөрүүлөргө алып келиши мүмкүн жана өзүбүздүн жеке ойлорубуз менен да бөлүшүп кеттик. Азыр болсо мен коллегаларыма мындай суроо жараткым келет да, ушу кайрадан эле видео подкасттын платформасы менен колдонуп, ушу элдерге эмне айтат элеңер, элдерге эмне сөздөрүңөр бар, ошолорду айтып кетсеңер. Жыйынтыктоочу кылып. Мен баштайын энди. Өз денеңерди изилдегиле. Канчалык изилдесеңер, мисалы жөн эле эмес жыныстык жакты деле айтпай эле, мен башка чачыңар кандай өсөт экен же ашказаныңар кандай иштейт экен, өзүңөр денеңерди канчалык жакшы билсеңер, ошончолук башка адамдарды да жакшы түшүнүп, алар менен мамиле түзгөндө жеңилирээк болот. Мен айтып кетет элем, өзүңөрдүн денеңерди сүйгүлө жана башка кишилердин денесин урматтагыла жана укуктарды сактап коргогула. Мен болсо дагы айтам, негизи айтылбай кеткен, биз камтыбай кеткен балким темалар дагы көп негизи. Бирок азыр биз жыйынтыктап жатып айткым келет, тактап айтканда кайрылам. Эгер көчөдөн болобу, дагы башка жерден болобу, коомдук жайданбы, үйдөнбү, кандайдыр бир терс көрүнүштөргө, зордуктоо болобу, кол көтөрүү болобу, айтор ал көрүнүштөргө кайдыгер карабагыла, жардамга чакыргыла, жардам кылгыла деп кайрылам. Мен кайрылуум болсо, өзүңөрдүн ден соолугуңарды сактагыла, чындап, ошо кайдыгер мамиле кылбаш керек. Бизде коомубуз менен өзүбүзгө дагы, коомубузда ушундай болуп калыптыр. Аягыңа чейин ооруп, такыр эле төшөккө жатып калмайынча дарыгерлерге барбайт экенбиз. Жанагындай алдын алуу дегенди көп учурларда унутуп калабыз. Ошондуктан ден соолугуңарды чындап, ден соолугуңарды сактап, өз учурунда дарыгерлерге кайрылып, өз учурунда маалыматты алып, жана дагы ушундай суроолоруңар болсо, мен өзүм жеке блогум бар, реклама кылып кетейин. Өзүмдүн Батыргалиев деген баракчама жазылып, ошол жактан дагы көптөгөн видеолорду таап алсаңыздар болот. Негизинен айта кетсем, Негизи бул прогресс болчу да. Негизинен айта кетсем, бул ден соолук абдан маанилүү, көптөгөн макалдар дагы бар, ден соолук бул эң жогорку байлык деп да айтып коебуз. Ошого карабастан сексуалдык ден соолук дагы, репродуктивдик ден соолук дагы бул дагы абдан маанилүү. Ошондуктан ден соолугуңарды чындагыла. Силер менен биз биринчи алгачкы кыргыз тилиндеги секс талкуу видео подкасты болду. Альмир, Айдай, Айзирек, Улук жана биздин операторубуз жана продюсерибиз Азат. Азат, салам. Азат, Если нас будут убивать вместе. Пока. Саламаттуулугуңар, рахмат көргөнүңүздөргө. Ура! Давайте попросим нас сфотать всех.